Бизде азыр ушундай проблема болуп атат. Подростоктор, жаштар өзүн суицид кылып өлтүрүп аткандарын. Менин оюмча мындай, биз чоңоюп келатканда, биз кичинекей кезден кичине подростковый эме болуп атканда, бизде мындай өзүбүз кичине алмашып баштайбыз. Башка сырттагы факторлорду өзүбүзгө жакшы, принимать этебиз. Анан ушинтип өзгөрүп келатканда, менин оюмча, биздин мугалимдер, ата-энебиз бизге мынтип жакшы эмелерди айтып баштаса, биз ошону принимать этебиз. Кээинки ата-энелер и мугалимдер деле бизге кичинекей кезибизден бери айтат, жакшы окуш керек, 5 алыш керек депчи. Мындай жаман болбош керек деп, кээинки ата-энелер катуу урушуп салат даже. Мындай көптөр бар да. Түшүнбөйт эмес, алар айтат, конечно, балам жакшы болсун деп. Бирок көбүнчө урушуп салышат. Балдар ата-энелерине айткандан коркуп, эчтеке эметип өзүндө мынтип кармашат да, эч кимге айта албай, потому что баары эле урушат деп ойлоп. Бизде болсо ушундай самый такой возраст, когда мы все, мындай прям глубоко воспринимаем. Ошол моментте мындай сүйлөшүп, мугалимдер деле, ата-энелер деле мындай кичине жумшак эметип сүйлөп эметип койсо деле, көбүнчө случай суицидов жок болмок деп эсептейм.